Атуулдук стипендия студенттерге берилүүчү Кыргызстандагы эң абройлуу сыйлык. Бул стипендия Ош мамлекеттик университетинин студенттерине 10 жылдан бери туруктуу берилип келет. Бир студентке айына $100 жылына $1200 өлчөмүндө берилет. Аталган стипендия өз алдынча аракеттенип, коомдук иштерге активдүү катышып келген, сабактарын мыкты өздөштүргөн, Ошмудан сырткары чет өлкөлөргө чыгып, өз тажрыйбаларын кеңейтип, кесиптик чеберчиликтерин өнүктүрүп келе жаткан студенттерге берилет. Бизде Ош мамлекеттик университетинде 2012 жылдан баштап ошол университетибиздин профессору тарабынан белгиленген атуулдук стипендия берилип келатат. Бүгүнкү күндө ошол 10 студентке чейин жетти, бир стипендия берилгенде. Жалпысынан бүгүнкүгө чейин ошол 45 студент ошол атуулдук стипендиянын ээси болушту. Быйыл дагы биз кечээ ошол жыйынтыгын чыгардык. Бул агайыбыздын негизги максаты ошол биздин мыкты окуган студенттерге кандайдыр бир деңгээлде мотивация болсун. Анан өзү дагы ошол өз мезгилинде ошондой студент болуп, сталиндик стипендия менен окуп, кайсы бир деңгээлде мен мамлекетке ошол каражаттарымды кайтарып беришим керек дегендей логика менен ошол стипендияны уюштуруп келатат. Бул стипендиянын логикасы ошол университет канча жыл жашаса, ошончо жыл жашай турган стипендия катары баалап атабыз. Ошондуктан биз булардын ошол лауреаттарын өзүнчө бир чоң база кылып, булар менен өзгүлтүксүз байланышта болуп, мындай бир дайым иштей турган бир иш аракет жасайлы деп аракет кылып атабыз. Атуулдук стипендияга студенттерди тандоо конкурстун негизинде жүргүзүлөт. Ал үчүн окуу жайда 21-бюллетенде Ошмунун мыкты студенти конкурсу жөнүндө жобо иштелип чыккан. Ага ылайык конкурс 2 этаптан туруп, биринчи этап факультеттик деңгээлде, ал эми экинчи этап университеттик деңгээлде уюштурулат. Атуулдук стипендия 2012 жылы алгачкы ээлерине тапшырылган. Тагыраагы 5 студентке берилген. Алардын бири Кенжебүү Мамасадыкова. Аталган стипендиясын чогултуп, билим жаатына жумшап, учурда пайдасын тийгизип жатканын билдирди. Анан аябай ыраазы болгонмун. Себеби ал кезде мынча суммадагы президенттик стипендияны эске албаганда алганда андай стипендия жок эле. Жеке мен үчүн аябай чоң стимул болгон. Топтогонмун акчамы, топтоп ноутбук алганмын. Ал ноутбук менен журналистик кесибимде өтө чоң пайдасын тийгизди, дале болсо үйдө. Эгерде жумуштагы ноутбук иштебей кала турган болсо, мен дайыма ошол ноутбук менен колдонуп жүрөм. Ошмунун мыкты студенти конкурсундагы жободо студенттин окуудагы жетишкендиктери, логикасы жана сабаттуулугу, илимий изилдөөдөгү жетишкендиктери, ойлоп табуучулук, жаратмандык жана чыгармачылык потенциалы, коомдук жана социалдык жоопкерчилиги, лидердик потенциалы, уюштуруучулук сапаты, студенттик өзүн өзү башкаруу жаатында бааланат. Стипендия ошол учурда деле мындан жогорку стипендия болбосо керек, айына $100, $1200 деп эме болчу. Ал акча маанилүү эмес дегенибиз менен ал дагы кандайдыр бир мотивация болгон студенттерге, анткени биз бир пландарыбызды, максаттарыбызды ишке ашырыш үчүн ошондой чоң каражаттагы акча суммада каражатын жумшоо дагы болгон. Мисалы мен ошол мезгилде анимацияларды 3D эмелер менен иштеш үчүн баягы характеристикасы, мүнөздөмөсү жогорку болгон компьютерди алуума туура келген. Ошол стипендиянын негизинде жогорку суммадагы ноутбук алганмын. Андан сырткары атайын курстарга окуганмын. Агайдын берген ошол стипендиясы менин жашоомдогу мына илимий багытта кетип аткандыгыма, бүгүнкү күндө илим жөнүндө изденүүмө өтө чоң мотивация болгон жана ошондой эле салымын кошкон деп айта алам. Ошол мезгилден бери мына буюрса 10 жылдын жүзү болуптур. Ошодон бери ошол ноутбугум дагы эле мага кызмат кылат. Дайыма агайдын белеги деп өзүмө кабыл алам. Конкурска Ошмунун күндүзгү бөлүмдөрүнүн 3-курстан баштап 6-курска чейинки эң жакшы бааларга окуган студенттер катыша алышат. Мен маданий тармактан тандалып алынгам. Маданий чөйрөдө аябай коомдук иштерде активдүү жүрчү элем. Ошол эле учурда 2014 жылы Ошмунун мыкты алып баруучу номинациясын алгам. Андан кийин ушул атуулдук стипендиянын ээси болдум. Ал учурга чейин дагы ошол коомдук маданий иштерде, ошол университетте кандай тармак болсо ошол тармакта активдүү жүрүп, ошол топтогон сертификат, ардак грамоталар негизинде ошол критерийлерге ошол 5-тин бирөөсү болуп тандалып алдым. Бул сыйлык катардагы жөн гана сыйлык эмес деп ойлойм. Баркы бийик, баасы кымбат, жоопкерчилиги чоң сыйлык. Бул стипендияны мен студенттердин Нобели катары
Бул стипендияны Ошмуда эмгектенген илимдин доктору, атын атагысы келбеген профессор агай өзүнүн өмүр бою жыйнаган мүлкүн банкка төгүп, аны окуу жайга мурастап, мыкты окуган өзгөчөлүккө ээ болгон студенттерге стипендия кылып берүү оюн билдирген. Ошмунун жетекчилиги бул стипендияны 50 жыл бою төлөөгө банк, профессор агай, университет болуп 3 тараптуу келишим түзүшкөн. Коомдук иштеги активдүүлүк көбүнчө багланып, мен Нур гезити, Үмүт телевидениясы, жаштар комитетинде иштеп жүрүп, ошол сыйлыкка жете алдым деп ойлойм да. Бул стипендияны алгандан кийин мен өзүмдү материалдык жактан күчтөндүрүп, анан өзүмчө бир адабий китепкана түзө алдым да. Бул акчаны алгандан кийин мен өзүмө көп адабий китептерди сатып алып, өзүмө өнүктүрүүгө багытталган курстарга бардым. Өлкөдө эң ири өлчөмдө студенттерге стимул болуучу стипендия болуп саналган Ошмунун атуулдук стипендиясы буга чейин эң мыкты 5 студентке ыйгарылып келсе, 2020 жылдан тартып 10 студентке берилип жатат. Жалпы 2012 жылдан тартып $1200 45 студентке берилди.